Сөз эркиндигине кошо жоопкерчиликте маанилүү. Борбордо жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Кылмышкерди аныктоо жоопкерчиликтүү милдет, адам укугу, өмүрү, кылдаттыкты талап кылат. Жеке клиника, дарыканаларга каршы күрөш башталды. Ош базардагы рейд. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору парламентте каралганда коомчулуктун жана жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнүн пикири эске алынаарын билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айтты. Төрага Борбор Азиядагы жана башка мурдагы советтик өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстанда сөз эркиндиги жогору экенин айтып, бул жаатта жоопкерчиликти да эске алуу керектигин белгиледи. Ошондой эле жаңы мыйзам баардык тараптын пикирин эске алуу менен кабыл алынаарын айткан Нурланбек Шакиев айрыкча медиа тармагында эмгектенген адистердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн сунуштары сөзсүз каралат деп билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жаткан бул жыйынга акыйкатчы Жамиля Жаманбаева, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антиграве жана эл аралык уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Кыргызстанда ЖМК мыйзамы 1992 жылы кабыл алынган, андан бери ага өзгөртүү жана толуктоолор гана киргизилип келген. Таптакыр жаңы долбоорду президенттик администрация былтыр күзүндө иштеп чыккан. Бизде сөз эркиндиги абдан мындай эркин, кенен болгон менен жоопкерчилик жагы өкүнүчтүү. Өзүңүздөр барыңыздар билесиздер. Айрыкча мындай адамдын мамлекеттик кызматкер болобу же жеке сектордогу адам болобу, алардын аброюна, жекелигине шек келтирүү, жалган маалымат таратуу, такталбаган маалымат таратуу байма-бай тилекке каршы. Биз ушундай жат көрүнүштөн арыла албай келатабыз. Мына мен ошол эл аралык адам укуктары боюнча уюмдардын өкүлдөрү менен, ошол демократиялык өлкөлөрдүн биздеги элчилер менен жолукканда да мен сурап аттым. Сиздерде ушул жагына кандай? Бизде дейт мыйзамдар абдан катаал дейт. Абдан катаал дейт. Эгерде фейк маалыматтар болсо, бир тараптуу шылдыңдоолор, жекеликке асылуу боюнча бунун жоопкерчилиги абдан катуу дейт. Бизде биз ошону иретке келтирели, тартипке келтирели десек, ар дайым коомдо терс пикир менен коштолот. Муну мен мындай ачык, эркин эле айтам. Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошон менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек. Мен ушунун жактоочусумун. Өзүңүздөр билесиздер, мен бир топ жыл ушул массалык маалымат каражаттарында иштедим, жетектедим, мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында жетектедим, эркин массалык маалымат каражаттарында жетектедим. Андыктан бул чөйрө мен үчүн абдан мындай маанилүү жана орчундуу. Мен өзүм сөз эркиндигинин, адам укугунун, басма сөз эркиндигинин жактоочусумун. Мен муну ачык айтып коеюн. Ошол эле учурда жоопкерчиликти мен биринчи орунга коем. Шыдыр жол KG компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Токтобүбү Оргалча алдамчылыкка шек саналып кармалып үй камагына чыкканы белгилүү болду. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастагандай, анын бөгөт чарасы 25 октябрда каралган. Ал кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча шек саналган. Соттун чечимине ылайык Оргалча 25 ноябрга чейин үй камагында болот. Ички иштер министрлиги жана шектүүнүн адвокаттары жакындары ишкердин кармалышы боюнча маалымат берген жок. Оргалчанын ысымы 2021 жылдагы парламент шайлоодо аталган. Борбордук шайлоо комиссиясы анда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталаары тууралуу жобосун чукул өзгөрткөн. Анын негизинде Альянс партиясынан Жанарбек Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалчаны депутат кылып каттаган. Бул коомчулукта талаш талкуу жаратып, сот БШКнын чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Токтобүбү Оргалча Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташыган автобустары бар Шыдыр жол KG ишканасынын ээси катары белгилүү. Ал 1972 жылы Кытайда төрөлгөн этностук кыргыз, учурда Кыргызстандын жараны.
Бишкектин Свердлов районунда көбүнчө уурулук катталат. Мындан улам кылмышкерлерди аныктоодо жеринен экспертиза жүргүзүү талап кылынат. Анткени окуя болгон жерде экспертизанын корутундусу кылмыштын бетин ачууга жардам берет. Бул учурда милиция кызматкерлеринин кылдат иш алып баруусу талап кылынат. Кылмыш катталган учурда экспертиза кандай жүргүзүлөт? Кененирээк кийинки материалда. Ар бир кылмыштын бетин ачып күнөөлүү адамды аныктоодо экспертизанын корутундусу маанилүү. Кылмышкерди далилдөө дыкат эмгекти талап кылгандыктан Надырбек Акматалиев бул жааттагы билимин атайын Москвадан тереңдетип келген. Ал учурда Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө улук тескөөчү криминалист болуп эмгектенип, окуя катталган жердеги далил заттарды экспертизага жөнөтүп, жыйынтыгын тергөөчүлөргө өткөрүп турат. Тергөөчүлөр менен, опер кызматкерлер менен тыгыз эмедим. Обыск болуп калса, bir жерде видеокамера болуп калса, задержание болуп калса, ошол менен чогуу чыгып, камера тартып, баарын фиксировать этип, анан кийин бияка кайра келип өткөрүп берем да, дискке өткөрүп, же материалдар болсо кагаз түрүндө өткөрүп. Милициянын лейтенанты учурда 23 жашта болсо да, кесибиндеги ар кандай кыйынчылыктар ага тоскоолдук жаратпайт. Мен 2018-жылы мектепти бүткөндө академия МВД тапшырып, аяктан болсо Москва шаарына дополнительный экзамен тапшырып өтүп кеткем. Москва шаарында 5 жыл окугам. Именно ошол судебный экспертиза боюнчачы. Негизи болсо башына келгенде ар бир адамга кыйынчылык болот да. Башында кыйынып, анан кийин уже көнүп кетесиң. Негизи бул иш болсо мага абдан жагат. Өзүм тандап, өзүм окуп, ушуга аракеттенгем да. Криминалисттин негизги милдети окуя болгон жерге эртерээк барып, кылмышчы кырсык катталган аймакты атайын сары түстөгү лента менен курчоого алып, жеринен сүрөткө тартыш керек. Андан соң далил заттарды алуу, кылмышкер калтырып кеткен колдун тактарын аныктоо жүргүзүлөт. Бул иш сотко жеткенде далилдүү маалымат катары колдонулуп, судьянын чечимине керектелет. 9 жылдан бери Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында тескөөчү криминалист болуп иштеген Болот Иманкулов кылмышты аныктоодо атайын жабдуулар даяр болуш керектигин айтат. Биринчиден бизге чалуу келип түшкөндө биз адегенде чамадандын даярдыгын текшеребиз. Муну валик деп коет. Биз ошол жанагы кылмыш болгон жерден колтоктарын алганда обязательно потерпевшийдин колтогун кошо салыштыруу максатында алабыз. Бул магнитный кисточка деп коет. Бул мисалы мына кисточкага деле окшошпойт. Анан эгерде мына магнитный порошокко жакындатсак, бул кисточка болуп калат. Ушун менен детальдарды обработка кылып ошол жерден колтоктарын алабыз да. Бул деле ошол детальдардан алынат. Бул кадимки эле кисточка. Муну алабыз дагы ошол детальдарды обработка кылабыз. Ошондо колтоктары чыгат да. Колтоктун данные чыкпайт, колток өзү көрүнөт. Анан аны биз специальный дактопленкага алып туруп, аны экспертизага жөнөтөбүз. Ошол жактан анан адамдардын данныйлары чыгат. Кара детальды обработка кылганда ошондой эле тактар пайда болот, колтоктор. Алды дактопленка менен чаптап алганда биз аны кайта кара баракка чаптайбыз. Ак баракка чаптаганда бул көрүнбөй калат да. Свердлов районунда уурулук көбүрөөк катталгандыктан жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы көп кылмыштын бетин ачууга жардам берерин кошумчалады. Биз барган учурда унаа токтотуучу жайдагы автоунаанын ичинен документ жоголгону боюнча маалымат түшкөндүктөн кызматкерлердин экспертиза жүргүзгөнүнө күбө болдук. Адистер жыйынтыгы жакынкы күндөрү белгилүү болоорун билдиришти. Белгилей кетсек, быйыл кыргыз милициясынын түптөлгөнүнө 99 жыл болот. Кылым жашаган кыргыз милициясына өлкөдөгү ар кандай өңүттөгү кылмыштуулукту алдын алуу менен бирге коомдук тартипти сактоо милдети жүктөлгөн. Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин жана өзүмдүн атымдан кыргыз милициясынын 99 жылдыгы түзүлгөндүгү менен куттуктайм. Милиционер болуу бул чоң сыймык жана өзгөчө зор жоопкерчилик. Милиция кызматына коомдук тартипти бекем сактоо, кылмыштуулук менен күрөш жүргүзүү милдети тапшырылган. Биз баарыбыз эл үчүн таза иштеп, коомчулук алдында жүзүбүз дайыма жарык болсун. Мекенибизде кызмат кылууда ийгиликтерди каалайм. Элибизде ынтымак, мамлекетибизде тынчтык болсун. Майрамыңыздар менен. Ошондой эле эбегейсиз мээнет керектелген кызмат ак ниет таза иштөөнү талап кылат. Акылай Маратова, Талант Ашыров, New TV.
Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Беларустагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аталган жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Султанбаев 2021 жылдын май айынан бери президенттин маалымат катчысы болуп иштеп келе жаткан. Эрбол Султанбаев 1991 жылы туулган. Асхат Алагөзов Кыргызстандын президентинин маалымат катчысы болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Учурда ал президенттин маалымат кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жаткан. Ошондой эле президенттин дагы бир жарлыгы менен Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын мэри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалыматта Абдыкадыров башка ишке өткөнү белгиленди. Ал 2022 жылдын февраль айынан бери кала башчысы болуп иштеп келе жаткан. Айбек Жунушалиев Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Ал учурдагы президент менен министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматынан бошотулуп, кайрадан мэр болуп келди. Улуттук банк эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Бул туурасында Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева билдирди. Анын айтымында чечим 31 октябрдан тарта күчүнө кирет. Белгилей кетсек, мамлекеттин башкы каржы мекемеси өткөн жылдын март айында эсептик ченди 10%дан 14%га чейин кескин жогорулатып, ноябрдын соңуна чейин сактаган. Андан кийин эсептик чен 13%га түшүп, ал бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Өлкөдө инфляциялык процесстердин басаңдашы уланса, эсептик чендин төмөндөшү болжолдонууда. Айта кетсек, 2023 жылдын сентябрь айында Кыргызстандагы баалардын өсүшү 5,7% түзгөн. Бул Улуттук банктын жылдын соңуна карата 7% божомолуна дал келет. Биздин баамдоолор боюнча ошо 23 жылдын январь-сентябрь айларында ички дүң өндүрүштүн реалдуу өсүшү 4,2% түздү. Бул Кумтөр алтын кенин казып алуу ишкалан эске албаганда 5,9%. Ошол эле учурда керектүү баалардын индексинин түзүмүндө азык-түлүккө болгон баанын өсүшүнүн басаңдашы байкалууда. Бирок мурда белгиленгендей, кызмат көрсөтүүгө жана азык-түлүк эмес товарлардын баасы инфляциянын буга чейин болгон ошо инфляцияга өсүүнүн таасирин тийгизген факторлордун сакталышында көрсөтүп атат да. Ошондуктан баалардын дагы басаңдашы мындай жайыраак болушу мүмкүн. Ош базарында медициналык жабдууларды жана дары-дармекти мыйзамсыз саткандар текшерилип, рейд жүргүзүлгөнүн Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык текшерүүлөрдөн кийин Берекет Гранд Соода борборунда дары-дармекти уруксат кагазы жок саткан бир нече контейнер жабылган. 5 контейнердин ээлерине айып салынды. Мындан тышкары баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү экспертизадан өткөрүү үчүн дарылардын үлгүлөрүн алышкан деп жазат кабарда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дарыларды жана медициналык жабдууларды уруксат кагазы жок саткандар менен күрөштү улантуу зарылдыгын белгилеген. Жасалма жана сапатсыз дарылар элдин колуна өтүп кетүүсүнө жол бербешибиз керек. Максатыбыз рыноктун коопсуздугун жана сапаттуу медициналык товардын сатылышын камсыздоо болуп саналат деген министр. Бүгүн жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча региондук башкармалыгынын инспекторлору, экологиялык мониторинг бөлүмүнүн адистери, журналисттер Бишкек жылуулук электр станциясынын жооптуу кызматкерлеринин катышуусу менен биргеликте көмүрдүн радиациясын текшерүү иш-чарасы жүргүзүлдү. Көмүрдүн үлгүсү алынып, нымдуулугу, күлдүүлүгү, калориясы, күкүрттүн жана көмүртектин көрсөткүчтөрү текшерүүгө үлгүлөр алынды. Аталган жайга биздин кесиптештер да барып, уулуу заттын нормасы канчалык деңгээлде экендигине күбө болушту. Экологиялык көзөмөл кызматкерлери Бишкек жылуулук жана электр станциясында дээрлик ай сайын алып келген көмүрдүн сапатын текшерип турушат. Жылуулук электр борборунун аккредитацияланган лабораториясы ташылып келген кара алтындын сапатын такай көзөмөлдөп турат. Ошондой эле сентябрь айында жергиликтүү кара кеченин көмүрүнүн биринчи партиясы келгенде лабораториялык анализ үчүн үлгүлөр алынды. 30-тан ашканда превышение болот да. Болсо анда болбойт да, киргизген болбойт даже. Радиация болуп атканда мен мурда бир жылдарда болуп радиация Адистердин айтымында 2023 жылга алып келген таш көмүрдүн Д сортун пайдаланууну 550 000 тоннага көбөйтүү жана жергиликтүү Б3 маркасындагы күрөн көмүрдү пайдаланууну 650 000 тоннага чейин азайтуу пландаштырылууда. 2022 жылга импорттолгон Д сортундагы таш көмүр 400 000 тонна, Б3 сортундагы жергиликтүү күрөн көмүр 1050 тонна пайдаланылды. Ушул көмүрдүн сапатын ай сайын текшерүү зарыл дешет адистер.
Барын тең текшересиз, кайсы партия келсе, мисалы деген Кара Кече деле, Шабрыкөл деле, Шабрыкөл келди дейт, Таш көмүрдүккө келди дейт. Ошолор менен текшеребиз. Казакстандан келгендер. Ошо текшеребиз, барын тең Шабрыкөл. Ан сапаттуулук, калориясы. Башка эмелердикин алардыкы боюнча айта албайт экенмин, менимче. Жок, текшерсеңиз эмнеге айта албайсыз? Текшерип бургаларда бизде эме Шабрыкөл боюнча, Казакстан боюнча бизде эме жок да. Аныктоочу бизде Кара Кече эле бар. Айта кетсек, Жаратылыш ресурстары министрлигинин Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча аймактык башкармалыгы айлана чөйрөгөн мониторинг департаментинин кызматкерлери менен биргеликте 2023 жылдын 1-августунда Бишкек ТЭЦинде абанын булганышын алдын алуу максатында 12774 тонна көлөмүндө Казакстандан Шабрыкөл көмүрүнүн 1-партиясы талдоо үчүн көмүрдүн үлгүлөрү алынган. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Быйылкы жылкыда деди примерно болжолду ушундай объем жагылыш керек. Себеби дегенде ТЭЦке энергетика бөлүп чыгаруу боюнча да өзүнүн нормалары коюлат. Бул ТЭЦ энергия да бөлүп чыгарат, электр энергиясын. Анан жылуулук да бөлүп чыгат. Алдын алуу иш-чарасы ошо Кара Кече көмүргенине дагы лаборатория курулган атат. Келечекте азырынча жок кандай. Бишкек жылуулук жана электр станциясында жылына 1 миллион тоннага жакын көмүр жагылат. Адистердин айтымында көмүрдүн сапаты Бишкектин абасынын сапатына таасирин тийгизүүдө. Нургазы Жаныбеков, Багыт Кулчуманов, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Обончу аткаруучу Айбек Карымовдун эмгегине таандык каганат аталышындагы жаңы күй жарык көрүп, анын бет ачар аземи бүгүн улуттук китепканада уюштурулду. Кыргыз элинин басып өткөн жолун 3 кыл комуздун күүсүнө салып даярдоого 3 жыл керектелген. Ал үчүн оончу тарыхчы окумуштуулар менен кеңешкенин билдирди. Ал эми комуз үчүн жаралган жаңы күйдө каганат тарыхый өңүттө сүрөттөлөт. Айбек Карымов жеке эле обончу эмес, мына бүгүн комузчу, анан ушу күүчү жаратман катарында өзүнүн жакшынакай күүсүн жараткан экен, каганат деп. Бул биринчи кезекте биз ушу кыргыз элинин тарыхында биз чоң каганат болгондугубуз бул белгилүү. Ошону тарыхый өңүттө сүрөттөгөн экен. Мунун ичинде каганаттын доору дагы, анын дүбүртү дагы, кайгы муңу дагы, ички толгонусу дагы күүнүн мүнөзүндө турат. Аткаруучулук жагынан алып караганда комузга да абдан жакшы отурду. Мына Акак комузчулар ансамбли менен черткенде уккулуктуулугу жагынан жана музыкалык жактан кайрыктарын жеткиликтүүлүгү жагынан мен абдан толкундантты. Себеби дегенде анын ичинде абдан ушу жүрөккө жете турган, ушу элибиздин башынан өткөн тарыхты көз алдыга тарта турган кайрыктар бар. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет, өлкөдө 31 октябрдан 2 ноябрга чейин аба ырайы кескен өзгөрүп, тоолуу аймактарда кар жаайт. Күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайы унаа, энергетика, коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Мындан улам министрлик жарандарга жана айдоочуларга кайрылып, унааларды кышкы дөңгөлөккө алмаштырууну, алыскы жолго чыгууда дары-дармек, тамак-аш, суу, күрөкчө, дөңгөлөк, чынжырча ала жүрүүнү эскертет. Ал эми унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону да эскертет. Кырсык катталган учурда 112 бирдиктүү номерине күнү-түнү аксыз байланышууга мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.